Ош шаарында карантиндик режим сакталгандыктан 11-майдантарда блокпосттор алынып, жылып жүрүүчү посттор ишке кирген. Шаар ичинде айрым гана мекемелерге иштөөгө уруксат берилгенине карабай, көчмө посттор турган аймактарда жол тыгындары пайда болууда. Көчмө пост бир нече милиция жана жол кайгылуу кызматкери менен биргеликте айдоочулардын тиешелүү документтерин текшерип өткөрүүчү пост. Адатта унаалар бирден өткөдөй кылып, жолго машина токтотуп, жолду тартып алышат. Жол кайгылуу кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерин өзүнүн интернет баракчалары аркылуу бөлүшүп, видеоблогер катары таанымал болгон Азамат Ормокеев көчмө посттордун мыйзамдуулугу суроо жаратып, максатсыз иш алып барып жатканын айтууда. Анан өтүп бара жатканда эч кандай дене тапты текшерген аппараты деле жок, эч кандай бир ушундай тийиштүү, ушундай чараларга тийиштүү буюм тегин жок экенин байкап, кызматкерден сурадым, бул эмне деген пост, эмне максат менен тосуп турасыңар десем, өзү деле жакшы жооп бере албады. Ким каяка жөнөп жатат, кандай максатта кетип жатат, жана кандай кагаздары бар. Ушундай максатта гана иштеп жатабыз. Өзүм деле билбейм кандай пост экенин, ушу чоңдор кой деди, турабыз деп гана жооп кайтарды. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жол тыгындарына айдоочулардын өздөрүн күнөөлөйт. Башкармалыктан билдиришкендей, өзгөчө абал алынганын көпчүлүк айдоочулар шаарга каалагандай кирип чыкса болот деп түшүнүп алган. Анан бирок айрым адамдар түшүнбөстөн шаарга кирүүгө аракет жасап, милиция кызматкерлери менен акыйнеге айтышып, натыйжада көп убакыт алып, анын натыйжасында аркасында узун авто тыгындар пайда болуп жатат. Ош аркылуу өтүп, башка регионго өтүүгө аракет жасагандар же болбосо өзүнүн аймагында турган буюмду деле аламын деп туруп, ошо Оштун башка бир регионундагы шаардын ичиндеги башка бир кичи райондорго барам деген шылтоолорду айткан ушулар болуп жатат. Жашаган жеринен справка, иштеген жеринен справка, анан өзүнүн маршруттук баракчасы болсо, аларга эч кандай тоскоолдук жок. Ишке келгендер келип келүүгө атат. Учурда шаардын аймагында 8 жерде карантиндик санитардык посттор жана 20дан ашуун жылып жүрүүчү посттор иштеп жатат. Көчмө посттор шаардыктарга ыңгайсыздык жаратканы коомдук тармактарда да талкуу жаратты. Жөн эле адам машиналардын тыгынын туудуруп, жаратып, анан кийин ошол машина айдап келаткан жарандардын эле кыжырына тийип атат да. Тосуп, милиция кызматкерлери мындай көзүңө карап туруп, анан кийин каяка кетип атасың деп коюп атат. Анан же болбосо документтерди сурап коюп атат. Эмне болду, ошо менен өтүп атат да. Бул эгерде кандайдыр бир мындай милицияга тиешелүү издөө башка деген бир маселелер жаралса, алар боюнча мына коопсуз шаардын алкагында бизге камералар коюлган, ошолордон эле издесе болот да. Адамдарды сөзсүз тоспой элечи. Бир жерде эмес, бир нече жерде. Адамдар да милиция кызматкерлери дагы убактысыз кетпейт эле анчаштачы. Ошол негизинен шаарга мындай жөн эле адамдардын нааразылыгын жаратып атышат. Айрым жашоочулардын айтуусунда бул көчмө постторду иштетүүнүн ордуна калк ичинде түшүндүрүү иштерин күчөтүп, сырткы райондордон кирген тургундарды тыкыр текшерсе, милициянын аракети максаттуу болмок. Ош шаарында 25 марттан 30 апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланып, кийин 10 майга чейин узартылган. 11 майдан тартып өзгөчө абал алынып, карантиндик режим калтырылды.